بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, Ибн Хаджар ал-Хайтами рахимахуллаху таала өзүнүн китебинде дагы бир оор болгон күнөөлөрдөн бизди эскертип өтөт. Албетте бул күнөө аябай коркунучтуу, аябай оор болгон күнөө. İnsandын иманына залакасын тийгизип, иманга доо кетирип, имандан ажыратып коюучу күнөөлөрдүн бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул күнөөнү кафырчылыкка теңеп өткөн. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү күндө бул күнөө биздин коомубузда аябай кеңири тарап кеткен. Көпчүлүгүбүз бул күнөөнү биз адатка айландырып алганбыз. Аябай жеңил санап, ага көңүл деле бурбай калганбыз. Бирок бул күнөө эртең кыямат күнүндө инсанды түгөлүктүү дозокко түшүрүп коюшу коркунучу бар. Ошондуктан биз муну билип, мындан сактанууга тийишпиз. Бул тасдиқул кахин ау итияну бихи. Көз ачыктарга ишенүү, аларга баруу, алар менен барып бир иштешүү, аларга барып бир нерсени жасатуу, бирөөлөргө дуа окутуу жана башка ушундай сыйкырчыларга, бакчыларга, көз ачыктарга, фалчыларга тийиштүү болгон иштерге аралашуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласату ла ядхулунал жанна". Үч түрдүү адам бар, кыямат күнүндө алар бейишке кире алышпайт дейт. Алардын биринчиси мудминул хомр. Аракты үзбөй ичкен адам, араккеч адам дейт. Аракты күнөө деп баалабастан арак иче берген адам дейт. Экинчиси катир рахим. Тууган уруктан мамилени үзгөн адам. Үчүнчүсү мусаддиқу ас-сихр. Сыйкырчыга ишенген адам дейт. Көз ачыкка барган адам, аны тастаган адам, ошого ишенген адам, ушул үч түрдүү адам кыямат күнүндө бейишке кире албайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир оор күнөө экенин баяндап өтөт. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ижтанибу саб'a мубиқат". Жети түрдүү оор күнөөдөн алыс болгула дейт. Алардын бири ас-сихр. Сыйкырчылык менен алектенүү, сыйкырчыга ишенүү, сыйкырчыга баруу дейт. Пайгамбар саллаллаху башка бир хадистеринде "Мен ата аррафан ау кахинан фасаддакаху". Кимде ким бир бакшыга бара турган болсо дейт. Көз ачыкка бара турган болсо, кийин барып ошол көз ачыктын айткан сөзүнө ишене турган болсо дейт. Көз ачыкка барып бир дуа окутуп, бир нерселер жасатып, башка адамдарга зыян бере турган болсо, бирөөнүн үй бүлөсүн буза турган болсо, бирөөнү оорута турган болсо, дагы бирөөнү өлтүрүп кое турган болсо дейт. Факад кафара бима унзила аля Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Чындыгында ал пайгамбарга, Мухаммадка түшкөн нерсеге кафир болуптур дейт. Ислам дининен чыгып калыптыр деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нерсеге теңип атат. Көз ачтарга барыштык, бакшыларга барыштык, аларга барып палаштырыштык, же башка дагы бир нерселерди жасатып келген адамды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул пайгамбарга түшкөн нерсе кафир болуптур деп, ушундай бир кафырчылыкка тетек күнөө жасаптыр деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерсеге теңип атат. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен ата аррафан фасалаху ан шайин". Кимде ким бир бакшыга барып бир нерсе сурай турган болсо дейт. Бирок ал айткан нерсесине ишенбейт. Бирок жөн эле барып сурап кое турган болсо, "Лам туqbal minhu salatu 40 laylatan". Анын 40 күндүк окуган намазы кабыл болбойт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз ачыкка барып жөн эле сурап койгондун жазасы мына ушундай болот деп Пайгамбар саллаллаху бизге исбаттап берип атат. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Лайса минна".
Менин үммөтүмөн эмес дейт. Кимде ким мен татуйра лаху. Ким ырым-жырым кыла турган болсо дейт. Же ырым-жырым кылдыра турган болсо, же көз ачыктык менен алек боло турган болсо, же көз ачыкка бара турган болсо дейт. Булар менин үммөтүмөн эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай сыпаттар берип атат. Эң урматтуу мусулман тууганым, бул көз ачыкка барыштык аябай оор күнөөлөр экен. Мындан биз сак болушубуз керек экен. Бизди имандан ажыратып коюучу күнөө экен. Биз этият болушубуз керек. Сактанышыбыз керек. Бул шайтандын досторуна барбашыбыз керек. Биздин үй бүлөбүзгө зыян алып келет. Дүйнөбүздөгү иштерибизге зыян алып келет. Жана ошонун бирге акыреттеги жашообузду күйгүзүп жиберет. Биз сактанышыбыз керек. Эми бул сыйкырчылар, көз ачыктар, булар өздөрү кимдер деген маселеге келе турган болсок, булар биринчи эле шайтандын достору болот. Булар шайтандар менен достошот. Шайтандар менен иштешет. Ошолор менен иштеп, анан бир келечектен бир нерсени айткысы келет. Же инсандын бир жоготуп жүргөн нерсесин, жоготуп жүргөн малын, же дагы башка бир нерсесин айткысы келет ошол жиндер аркылуу. Албетте жиндер булар асманга чыгып, ошо периштелерден кабар уурдайт. Бир чындык угуп кала турган болсо, ошол чындыкка 100 жалганды кошуп келип, ошол жана көз ачыкка, бакшыга, талчыга ошол нерсени айтып берет. Албетте булар жин шайтандардын досу болот, бирок жин шайтандарга достошконго чейин булар биринчи жиндерге, шайтандарга кызмат кылат, анан жиндер, шайтандар бул көз ачыктарга кызмат кылып берет. Мына ушинтип бири-бири менен булар менен кызматташат. Аллах Таала Кур'ан Каримде инна шаятина ла юхуна иля аулияихим. Албетте шайтандар өздөрүнүн досторуна дейт. Ошол өздөрүнүн сыйкырчы, көз ачык, талчы досторуна кабар жеткирип келишет дейт. Демек, Аллах Таала бул сыйкырчылардын достору шайтан болот. Шайтан бул Аллах Таалага кафир болгон. Шайтандын эң бир максаты инсанды адаштырып, тозокко түшүрүштүк. Мына бул шайтан Аллахтын достору болот. Аллах Таала башка бир аяттарда бул сыйкырчылар Аллах Таалага кафир болгон адамдар дейт. Ким шайтандын досу боло турган болсо, булар кафирлар. Аллах Таала түшүргөн Куранга пайгамбар саллаллаху алейхи кафир болушкан булар. Аллах Таала бул нерсени сыпаттап, "Валлазина кафару аулияхумут тогут". Аллах Таалага кафир болгондон достору булар кимдер дейт? Жин шайтандар дейт. Жана ошондой эле бул жин шайтандар юхрижуна минан нурила зулумат, сыйкырчыларды нурдан, исламдан ажыратат биринчи. Ислам дининен чыгарып, кафирчиликка чыгарып туруп, андай булар менен кызматташат. Жана ошондой эле пайгамбар Аллах Таала башка бир аяттарында "Оман яттагил шаятуна валия мин дунилла факад хасара хусрана мубина". Эми кимде ким шайтандарды өздөрүнүн дос тута турган болсо, шайтандарды өздөрүнүн кызматкери кылып иштете турган болсо, булар кыямат күнүндө калктуу бир азапка душар болушат дейт. Пайгамбар башка бир аяттарында, Аллах Таала башка аяттарда мындай дейт: "Лиман иштарах малан фил ахирати мин халак". Ким шайтандар менен иштете турган болсо, сыйкырчы алек боло турган болсо, кыямат күнүндө буларга эч нерсе насип болбойт. Аллах Таала кыямат күнүндө буларга эч кандай сооп бербейт, эч кандай бейиш бербейт аларга. Бара турган жери булар не тозок болот дейт. Жана ошондой эле булар сыйкырчылар Аллах Тааланын сыпаттарын талашкан адамдар. Аллах Таала роб боло турган болсо, бардык ааламды өзү башкарып тура турган болсо, пайда зыян бере турган Аллах Таала боло турган болсо, өлтүрө турган, тирилте турган Аллах Таала боло турган болсо, булар да муну ошол нерсени кылгысы келет. Гайыпты Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Булар муну ошол гайыптан сүйлөгүсү келет. Аллах Тааладан ошол сыпат талашат. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Ва индах мафатул гайб ла я'ламуха иллаху". Гайып нерсени Аллах Тааладан башка эч ким билбейт дейт. Эми кимде ошол гайып нерсени билемин деп даава кыла турган болсо, бул куфр болот. Динден чыгып калат. Келечекте бир боло турган нерсени айтып берем дей турган болсо адамдарга, же инсандар жоготуп жүргөн нерсеси менен ошолорду силерге айтып берем дей турган болсо, бул адам гайып нерсени даава кылган болот да, бул динден чыгып кетет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жин шайтандар ошол көз ачыктардын, сыйкырчылардын, бакшылардын досу болот экен. Ал эми бул шайтандар ал сыйкырчыларды, көз ачыктарды дос кылбайт. Качан алар Аллах Тааланын динине кафир болуп,
өздері айтқан ишти кылгандан кийин гана алар ар кыл жол менен кафир болушат. Кээ бирлери барып Куранды өрттөшөт, кээ бирлери барып Куранды төлөткер кылышат, кээ бирлери барып Куран дарасы кармап окушат, дарасы намаз окушат же кабырларга барып бир нерселерди соет. Эч кайсы ар кандай бир күфүрчүлүк боло турган амалдарды аткарышат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, эми булар көз ачыктар ар кыл нерсе менен кайыпты айткысы келет. Кээ биркилери жин шайтандар аркылуу кайыпты жеткирип берет. Ошол бирөөнүн малы жоголуп кеткен болсо, же бирөөнүн буюму жоголуп кеткен болсо, ошол жин шайтандар ишке салат. Мунун малы кайсы жерде турат, ошону барып карап кел дейт, ошол барып кызмат кылып берет. Мына ушундай жол менен кылыш мүмкүн. Ал эми кээ бирлери бир карта карматып кылыш мүмкүн. Карта менен ачып, кээ бирлери жерге сызып туруп көргөзүшү мүмкүн. Кээ бирлери пал ачып ар кандай бир таштарды ыргытып ушундай кылышы мүмкүн. Ушундай ар кандай бир жолдор менен булар ушундай сыйкырчылык иштерди кылышат. Ал эми болсо кээ бирлери ошол жылдыздар менен иштеши мүмкүн. Бул дагы ошол жылдыздар төргөсү, булар дагы сыйкырдын бир түрү, көз ачтын бир түрү. Жылдыздар төргөсүнө да ишеничтик бул инсанды чоң күнөөгө батырат. Эгерде ошол нерсени таазим кылып, ошол нерсени истиклален ушу жылдыздар бардык ааламды башкарып турат, ушу жылдыздар асмандын кудайы же паланчанын кудайы деп ишенип ала турган болсо, бул инсанды динден чыгарып коет. Бирок ошол жылдыздар аркылуу биз бир гайыпты билебиз. Жылдыздар аркылуу ошол сенин жылдызың текечер же башка жылдыз боло турган болсо, бүгүн мындай иш кылбай тур, бүгүн базарга чыкпай тур, бүгүн жакындарым менен жолукпай тур деген нерсени айткан болсо, гороскоптон ошол нерсеге ишене турган болсо, бул чоң күнөөгө батып калат. Имандан ажыратып коюу коркунучу бар. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, биз бул нерселерден сак болушубуз керек. Же болбосо кээ бирлер ошол колун кармап туруп ачышы мүмкүн. Кээ бирлер мага бир нерсе берсең, сенин жолуңду ачып берем деши мүмкүн. Сенин жолуң ушундай бир нерсе тосуп турат, мен ошону жылдырып коем деп, ушундай нерсе кылышы мүмкүн. Ал эми кээ бирлер болсо, мен ооруп калган адамдарды дарылап берем деши мүмкүн. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, сыйкырчыларга, палчыларга, эмне деп коет, ушундай нерселерге барып дарыланган дагы болбойт. Шариятыбыз бул нерсени кайтарган. Аларда эч кандай шифа жок. Алар дарылай турган болсо, убактылуу эле дарылап коет. Ошол бир жин шайтанды жөнөтүп туруп, бул нерсени оорутпай тур, ушул жерин карматып сакайт тур дейт да, кийин мөөнөт бүткөндөн кийин шайтан качып кетет, жанагы жери кайра ооруй берет. Ошого буларга барыш шариятыбызда чоң күнөө эсептелинет. Шариятыбыз бул нерселерди кайтарат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды алуучу кыскача пайда: сыйкырчыларга ишенбеш керек экен, көз ачтарга ишенбеш керек, аларга барбаш керек. Бул шариятыбызда өтө оор күнөө болуп эсептелинет. Ал эми сыйкырчылык менен алек болуштук, ал сыйкырчылыктын таалимин үйрөнүштүк, бул куфур. Динден чыгып калат. Аллах Таала муну куфур деп сыпаттаган. Ал сыйкырчылар, жин шайтандар сыйкырлыкты үйрөтпөйт, качан ошол адам динден чыкмайынча. Ошого бул сыйкырчылыкты үйрөнүштүк, аларды башка үйрөтүштүк, бул куфур. Ал эми сыйкырчылык аркылуу эмгек кылыштык, ошол аркылуу бир тамак аш таап жештик, бул харам болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбызды бул нерседен сактаган болсун. Аллах Таала баарыбыздын иманыбызда бекем кылсын жана Аллах Таала бизге пайдалуу илим үйрөткөн болсун. Ошол алган илимибизге бизге амал кылууну насип кылсын. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул сыйкырчылар, көз ачтар тууралуу дагы тереңирээк үйрөнүш керек болуп эсептелинет. Анткени ушуну билбеген себептен сыйкырчылар ар кандай жолдор менен адамдардын башын айландырып келет. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.